Чындыгында кээ бир сотторго ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Ошол Кашкар суу Падыш ата элинин атынан, анткени ошол биздин Токтосун уулу Каныбек деген, ошондой эле Дарманкулов Манас, жогорку сотто, райондор аралык сотто, облус сотто ошол Падыш атабыздын табытын ушул жерге коюп, кекиликтин балдарын кууп жөнөйт экен. Кайра барып көтөргөндө Падыш атабыз айтканда сөөгү таштаныр, көтөрө албай мына ушул жерге таштап кеткен экен. Ошол кылымдардан бери бул Падыш атабыз мына ушул жерде сакталып келет экен да. Мына ушундай тарыхы бар. Зыяраттап келген жарандарга бай бул аймакта Падыш атанын күмбөзү жайгашкан. Ушул күмбөз орун алган жер кошулуп, кезинде бул аймактан 3 гектар жери 49 жылга жеке адамга ижарага берилип кеткен. Аны кайра кайтарып, Коруктун балансына өткөрүү үчүн 11 жыл аралыгында сот жүргөндүгүн жергиликтүүлөр айтышууда. Чындык издеп чыркыраган жарандар акыры эл мүдөөсү ишке ашканына кубанып, соттордун ак иштеп, туура чечим чыгарганын белгилешет. Соттук протесттерге катышып жүрдүк. Мынакей биздин укук коргоо органдардын бардыгында ошонун ичинде сот кызматкерлеринде адилеттүүлүк бар экен. Бизде 2009-дан баштап туруп Эркин Бегимкулов менен өтө талашып жүрдүк. Ошол Каныбек Токтосун уулуна, Манас Шариповичке, ошо бардыгына калган кызматтагы сот кызматындагы укук коргоо кызматындагыларга ушундай адилет иштеп, эл үчүн чечсе, эл менен бирге болсо, булардын мартабасы бийик болсун, иштерине ийгилик берсин. Учурда соттордун чыгарган адилет өкүмүнө ылайык калк үчүн жакшы шарттар түзүлдү. Мурдагыдай зыярат кылып келгендерден эч кандай акы алынбай, эл үчүн иштеп калганына айыл тургундары ыраазы. Ушул жерге зыярат кылганы келдик. Мынакей Кудайга шүгүр, ушунчалык бир эме болуп калыптыр. Bir uçurlarda mına jeke mençik bolgan emeler. Azırkı uçurda mına mamleketke ötüp jakşı, şartları jakşı, jakşırıp kalıptır. Akça jok, hiç kanday eş yerde akça tölengen yerleri jok. Корук 2003 жылдын 3-июлунда номер 405 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде Авлетим Токой чарбасынын Падыш ата токойчулугунун базасында уюштурулган. Корукту уюштуруунун негизги максаты уникалдуу арча токойлорун сактап калууну көздөгөн. Падыш ата мамлекеттик жаратылыш коругу 13 айланма жолго бөлүнөт. Коруктун жалпы аянты 30.560 гектарды чапчайт. Муну эл көтөрүп чыгып, бул мамлекеттин жери, элдин жери деп ушул мамлекетке, элге мамлекетке өттү бул, ошо Падыш ата мамлекеттик коргону 2020 жылы. Анан бул жерде чындыгында кээ бир сотторго ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Ошол Кашкар суу Падыш ата элинин атынан, анткени ошол биздин Токтосун уулу Каныбек деген, ошондой эле Дарманкулов Манас, дагы ушул кээ бир соттор азыр мен чукул келип калганын айта албайм, бирок кээ бир сотторго өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Жогорку сотто, райондор аралык сотто, облус сотто ошол элдин, мамлекеттин үнүн уккан үчүн ошол соттордун чечими менен ушул мамлекетке кайра элге кайтарылуу жерлер. Жергиликтүүлөр дача деп аталган бул жердин жалпы аянты 1 гектарды чапчыйт. Падыш ата күмбөзүнөн дээрлик 4 чакырым алыс аралыкта жайгашкан. Бул жер дагы учурунда дал ошол 49 жылга ижарага берилип кеткен аймак катары эсептелген болчу. Бүгүнкү күндө Падыш ата мамлекеттик коругунда 2 бөлүм иш жүргүзөт. Коргоо жана илимий изилдөө иштерин жүргүзүү бөлүмдөрү. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Аксы району.